Караңгы түндө калганыңда, караңгылап адашканыңда, кара короз кыйкырганга чейин караң болуп турсам сонунда. Кый корозо кыйкырганга чейин, кый корозо кыйкырганга чейин, мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүң, дадагаңа болуп эле кетейин. Мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүң, о дадагаңа болуп эле кетейин. Мүдүрүлүп жүгүрүп жетейин, мүдүрүлүп жүгүрүп жетейин. Мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүң, дадагаңа болуп эле кетейин. Мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүң, дадагаңа болуп эле кетейин. Музаман тобу. Музаман деп кой. Бардыгы музаман. Ошол менин аттуу жөнүм Мухамбет уулу Аксайбек. Үчөөбүз тең 90-жылык болобуз. Анан Нарын областына караштуу Атбашы районундагы Талды суу айылына төрөлгөм. Токмоктон жаңы турмуш деген айылдан өскөм. Ошо кыскача ушинтип коелу. Менин атым Алымкул, фамилиям Мамырбаев. Отчеством? Мамырбаевич. Мен ошол Талас областынын Шекер айылында төрөлүп өскөм, ошол жактан окуп. Колхоз убагы бар. Агесте колхоз. Кооператив. Бөлүнө элек. Аты жөнүм Тариел Токмергенов Жумакадырович. 1990 жылы Чүй областына караштуу Кемин районунун Орловка шаарчасында төрөлүп, Бишкекте да өстүм. Кеде дыйкан үйүндө келгендейсиң. Бишкекте да өстүм, Орловкада да өстүм, Айтор Чүйлүк. Экөөбүз үй бүлөлүүбүз. Бирден кызы бар, бирден аялы бар, бирден кызы. Экөөтөн кыз деп койсолот да. Мунун бир аз кызы бар. Мен кызым бар, бирок аялым жок, кызым да жок. Бирок кызым бар. Кызым бар. Ооба, чуркадым кичине. Анткени мен аны байкап калдым, ал мени вообще байкаганда эмес, билбейт дагы, Музаман тобун уккан да эмес экен, ал орусча сүйлөйт экен. Мындай рок угат экен, ал металл рок дейбиш. Рок угат. Мен ошону угат экен. Бу ата энеси бизди билет экен, самый нормально. Экөөбүз тең чыгармачылык адамдар. Меники актриса, Меники бичи. Ошо Бибисара Бешеналиев атындагы искусство университетинен эле. Акырын эле шилтеп алганбыз бирден эле да. Анан эми өздөрү ошол жөрүдө окуп, ошол жөрүдө иштеп жүргөндөн кийин эми алар колдойт да. Жок, башында жүрүштү жакшы эле, концерттерге эч барып келип, анан тазашты окшойт. Болду. Койчу, барбайм. Башында кызык болот да аларга деле, эмне болуп кетет болду экен деп. Бизде чындыгында эле ошол музыкальный Бибисара Бешеналиев атындагы искусство институт болчу, Агесте биз тапшырган жылы ошол жерде окуп, биринчи курска тапшырган учурда бириккенбиз да, ошол жерден таанышканбыз, ошол жерден көрүшкөнбүз, жатаканада жашаганбыз ошол жакта. Анан ошондо жакшы таанышып, ырдап келатабыз ошого чейин. Ал кезде деген дуэт бар болчу, анан трио жок болчу да. Ошол бизди 6 жылдын жүзү болду. 2010-жылы декабрда түзүлгөн да. Декабрда анан трио жок болгондуктан анан үчөөбүздүн табитибиз бири-бирибизге дал келгендиктен Музаман тобу түзүлгөн. Биз ар кандай ар тармактуубуз. Мисалы үчүн биз деле азыр рэп читать этсек рэп деле читать беребиз. Опернерден опернер да беребиз. Эстрадный, манас айтсаң манас айтып беребиз. Бүт фольклор, комуз, аккордеон. Болду. Трибут ертең. Акынчылык жагың жокпу? Жок, акынды кошкон жокмун ал. Картошка деле касканды билебиз, буудай чапканды, кыргыздын эле жигит. Эме эң негизгиси биздин направлениябыз бул классикалык тарабында да. Ошол тараптыкы направление окуганбыз, бирок эстрада жаатын ырдайбыз. Бүт бардыңды өз мойнума алайын. Сен оруба, мен оруюм атажур. Сен оруба, мен оруюм атажур. Сен оруба,
көбүнчө ошол обончулар менен, акындар менен негизи мындай көбүрөөк сын менен карап тандап алабыз да ырлардычы. Ошон үчүн да болсо керек жеңил желпирларды көп ала албайбыз. Себеби үчөөбүздүн экзаменде мисалы мага жакса экөөнө жагыш керек. Бул экөөнө жакса мага жагыш керек деген ошондой бир немелер бар да. Ошон үчүн да биздин репертуарыбыз кичине азыраак болсо керек. Дадаган ырчыкты элге көбүрөөк мурунку караганда тамашалоо болгондукабы же шайыр болгондукабы элге көбүрөөк алынды, көбүрөөк 2-3 жолу хит болуп кармалып турду телевидениеда. Негизи бул дадagaң болуп кетейин деген ыр да. Анан бул ырды Жаныбек Алыкулов раматылык агайыбыз жазган. Сөзүн обонун өзүн аткарып жүргөн. Биз ушул Дем театр менен көп тыгыз байланышта көбүрөөк иштегенбиз да. Ошолордун концертинде Нурлан Салидинов деген актер байкебиздин аткаруусун угуп, биз аябай жактырып калып анан кийин жаздырганбыз да, ырдап калганбыз. Кый корозо кыйкырганга чейин, кый корозо кыйкырганга чейин, мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүн, дадагаңа болуп эле кетпейин. Түзүлгөндө эле бизге критика келген. Эмнеге музаман, эмне мындай нон-стоп деген сыяктуу бир мындай Кыргызча эмес. Башка кошуп койсоңор болбойт беле? Эмне деп коюп алгансыңар деп. Өзүнүн эле группалаштар болбосо дагы бир өзү чогуу эле жүргөн адамдар күлүшкөн да, анан азыр күлбөй эле алар. Жок кандайсыңар деп атышат. Негизи музаман деген мындай өзүнүн түшүнүгү бар да. Бул эпостон алынган, чоң эпос, Манас эпосунан алынган, Ыраман дегенден. Ыраман ырчул деген каарман бар го. Ошону Ыраман деген атынан алган. Ыраман музыка деп кичине биз заманбап тилде келтирип койгонбуз да, ыр дегенде. Муза. Музыканын заманы аман деп. Талдаганда музаман болуп калды. Негизи могу жаңы тили чыгып келаткан балдар да биздин көрмөн экенине мен жакында эле ишенип калдым. Көп жерден байкадым. Илеп аткан баланы деле дадаган даже өзүң кызың деле ошондой го. Илеп аткан жерден койсоң эле. Токтойт да деген болду. Тапкан акчабыз калинтидей эле. Жакта эле тең ортодон эле булсага. 100 сом болуп калса, 33 сомдон бөлгөндөн кийин 1 сомду эмне кылабыз деп кечке ойлонобуз деп бензин кылып коебуз же тамак ичип коебуз. Жок, кийинки аранжировка калып коебуз дейсизби? Кыргызда эсептүү дос айрылбайт деген сөз бар го. Биз эсептүүбүз, бирок ал жагын айтып. Негизи чындыгында эсепке такпыз. Изница салып кой, баягы. Жо мисалы үчүн ушундайбыз биз деген чыгармачылыкка өзүнчө бөлүп коебуз. Мисалы үчүн тапкан акчабызды так үчөөбүз бөлүп алдык, могу ашканын могу голос түшүрөт элек ошого алып коелу, же аранжировка баштайт элек ошого алып коебуз болду. Ошондой кылабыз да. Ошо, анан жаңы менеджер алганбыз. Жаңы менеджер алганбыз. Жаңы менеджер алганбыз. Эми Кудай буйрса 2017ден баштап иштейин деди катышты. Жок, кагаз түрүндө эмес, иштейин деди катышты. Бир нерсе бар да, театрда, опера балет театрында мисалы канча өмүр бою өмүрүн ошого арнагандар бар да. Өмүрүн ошого арнап ушунча 30 жылдан бери, 35 жылдан бери даже маданияттын мыкты кызматкери же мыкты ишмери деген наам ала албай жүргөндөр бар. Өткөндө мындай салыштырып отурсам, ошол кишилер калып кетиптир да, себеби бул билбейм, ошол учреждениянын же ошол мисалы администрациясынанбы же кимден, аны Кудай билет да. Бирок ошол жакты дагы караш керек да, Маданият министрлигичи ошону кичине, анткени алардан башка мамлекетке мисалы ошолор иштеп атат. Университетте иштеп атышат, театрда иштеп атышат, опера балетте эртеден кечке шумдук заниматься этип шумдук иштешет. Негизи сыйлыкты убагында берген жакшы, бирок ушундай караш керек да таблицаны дагы. Мен ушунчалык наразы болдум, аябай наразы болдум, себеби Назым Мендебаев деген агай бар. Канча жылдан бери театрда иштейт, Дем театрын түптөгөн киши, мисалы ошонун сыйлыгы жок эле жүрөт да. Анан алардын жанында салыштырмалуу адамдар бар, кечирип койсун да. Эми бул ачык эле айта турган сөз. Бирок ала берсин, анын болбогон темирди эмне? Биз легенда болобуз.
Биз легенда алабыз. Алтындарын буюрса легенда алабыз. Айтпады дагылар кичиктөрүн легенда алабыз, Болду да. Тамаша да жок. Биз чындыгында эле легенда болобуз. Себеби Кыргызстанда болгон эмес вокальный группа буга чейин. Көп жашаган деген сыяктуу өмүр бою. Жашабаса деле вокальный группа болгон эмес, инструментальный группа болгон. Азыр бизде себеби мондой болот атпайбы? Кээ бирки группалар бар, кичине ырдап коюп эле, 1-2 ырдап коюп эле, кайра эле жоголуп кетет да. Анан биз мисалы үчүн мына 7-жыл кетип баратат, 7-жыл чогуу жүрөбүз, Кудай буйрса. Жаңы гана баштап атабыз десеңиз. Баштап атсак деле болот. Анан ушул бойдон элебиз, анан бөлүнүп кеткенде Бишкектин ичинен бөлүнүп алсак болот. Кичинекей деп жана эле айтып коём. жашаган жерибиз бир жер болсо, анан кийин эмне болуп, айтып атпаймынбы, бирөөлөр трайып кетпесе эле болот. Ошол эле Кете бербесе эле. кете бербесе эле анан чогуу элебиз. Анын беттин аргысында болгону биз азыр фундамент түзүп аткан эле убагыбызда 7 жылдан бери эле фундамент коюп жүрөбүз. Мен сүйөмүн деп